Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман кечиңиздер менен. Эфирде Рамазан 2022 көрсөтүүсү. Аны мен Таалай Мамбетов алып барамын. Барыңыздардын кармагын Кудайым кабыл кылсын. Мынакей мээримдүүлүккө, кечиримдүүлүккө, Кудайдын рахматына толгон. Жана ошондой эле бир кылган ишибизди бир нече эселеп толтуруп берген, жакшылык ишибизди көбөйтүп берген, бонустарга толгон айлардын султаны дейбиз, ыйыгы дейбиз, бийиги дейбиз. Мына ошондой орозо айында, Рамазан айында көрүшүп жатканыбызга албетте кубанычтабыз. Барыңыздардын кутмандуу кечиңиздер менен деп, жагымдуу маанай калап, Марфа телеканалы өзүнүн берүүлөрүн баштайт. Аны мен буйруса, алдыңкы мүнөттөрдө Таалай Мамбетов алып барамын. Бүгүн биз медиа жана жан дүйнө деген аталышындагы теманын тегерегинде кеп козгойбуз. Албетте, студиябыздын ардактуу коногу бар. Ал ким деп турсаңыздар, белгилүү режиссер, блогер жана жөн гана кыргыздын мыкты уулу Мансурбек Канназаров. Ассаламу алейкум дагы бир жолу. Кош келдиңиз дейли. Кыргыздарда бул эми кош келдиңиз деп бир өтө жакшы сапаттары, каада салттары бар да. Мисалы, конокту келсе, коноктун каш кабагы менен айлана тургандай. Буйрса, алдыңкы мүнөттөрдө мен дагы ошондой болууга аракет кылам. Алгач ушул орозоңузду Кудайым кабыл кылсын. Орозо тууралуу бир аз сүйлөшүүнү туура көрүп атам да. Мисалы, бул эми салттуу суроо десек дагы болот. Ар бир келген биз коноктон сурайбыз. Орозоңуз кандай өтүп жатат дегенде. Орозо жылдага караганда физикалык жактан быйыл жеңилирээк. Анан орозо болгондугуна байланыштуу эми баягы жаркын маанай, бүт баары конокко чакырып, сыйлап, бири-бирин куттуктап, ошондой бир майрам эмеспи бир ай бою. Анан ошолордун эле мындай эң эле бактылуу учуру бүгүн дагы жашадык сиздердин студияңыздарда. Келиптир бул жактан ооз ачтык. Бул түз эфирде азыр чыгарып аткан Азиз байке менен көп жылдан бери иштешип жүрөбүз. Сиз менен жана бул жакта оператор жигиттер менен биргеликте ооз ачтык. Мындай өзүнчө бир башкача бир атмосфера болду да. Адам баягы бирөөлөрдүн туугандардыгына барып, кафелерге барып ооз ачып азыр эми барган сайын бул мындай салт жөрөлгө болуп калбадыбы, калыптанып калбадыбы. Ооз ачар өзүнчө немелер, мероприятиялар уюштурулуп. Ошонун арасында эле бир студияга келип алып, ошол жерде оператор, режиссер, журналисттер менен ооз ачуу бул мындай башкача бир мындай стандартный бир өзүнчө бир неме экен да. Жагымдуу бир маанай тартуулайт экен. Орозо жакшы, Кудайга шүгүр. Руханий жагын эми Кудай таалам өзү билет, өзүнүн эмесин берсин. Материалдык жактан өзүнчө бир сонун бир немелерди болтат, маанайлар. Жакшы. Орозо мисалы ар бир сөз биз адамдар кабыл алуубузга, түшүнүгүбүзгө жараша ар кандай болуп бөлүнөбүз да. Анан ушул жаатта суроо бергим келип атат. Орозо сиз үчүн эмне? Эмне деп түшүнөсүз, мисалы, кандай кабыл аласыз? Орозо мен үчүн бир мүмкүнчүлүк да, шанс. Мисалы, Дордойдо иштегендер дагы да жакшы билсе керек, жай мезгилдери, күз мезгилдери, сезондо иштеп калайлы деген бир сөз бар го. Орозо бул мусулмандардын сезону да, шанс, мүмкүнчүлүгү. Хадистерде айтылып келген, аяттарда айтылган, шайтандар байланат дейт, бейишкө багыт алуунун мүмкүнчүлүктөрү дагы жеңилдейт дейт, өзүнчө бир сонун мезгил дейт. Орозо ушундай бир мезгил. Мисалы, ооз ачардан кийин дагы кызыктуу түрдө башталат. Анан кийин тууган урук, жакын жан дүйнөң жакын адамдары менен ооз ачып, андан кийин тарауий намаздары, андан ары азыр дагы бир жаңы салт чыкты, кафелерде ооз жапмай деген. Тарауийден кийин чыгып бир стакан чай ичпесең дагы неме ордуна келбейт баягы. Достор менен отуруп баарлашасың, сүйлөшөсүң. Деп отуруп этегинде оозду жабып, багымдат окуп, анан күндү чыгарып же чыгарбай туруп, анан жатып, эртеси оңгочо уктамай деген бир өзүнчө бир сонун мезгилдер бар да. Ушунусу менен орозо бул өзүнчө бир мүмкүнчүлүктүн доору. Бул жеке индивидуум катары дагы, социалдык жактан да, коомдук жактан да. Мисалы, мен жеке өзүмдү мурда ибадат жактан, руханий жашоо жактан, ар бир адам жашоосу болот да. Бир руханий жашоо, бир материалдык жашоо. Мурда кыла албай аткан, калыптандыра албай аткан бир руханий бир жашоомду мүмкүн болушунча түздөгөнгө аракет кылам. Мисалы, ар бир адам жеке жактан. Социалдык жакта, мисалы, көптөн бери көрүшпөй жүргөн туугандарың чакырат, досторуң чакырат. Ушул сыяктуу эфирлер болот. Катташуу, туугандык мамиле, достук мамиле дагы бекемделет да.
өзүнчө бир мындай философиясы бар да ошол сыяктуу. Анан жөнөкөй күндөрү конокко чакырса деле анчалык бир мындай кызыктуу болбойт да. Анчалык бир мындай сонун болбойт. Бул мисалы түшүнгөн мусулман кишиге орозо мен парз деп түшүнөбүз, мисалы мусулманчылыкты кармаган кишилерчи. Анан кече жакында Кыргыздын белгилүү саясатчысы, акыйкатчы, биринчи рангдагы дипломат Турсунбай Бакир уулу деген агабыз бар. Ошол менен сүйлөшүп калганда айтат да, кант диабети менен ооруйм дейт. Бирок орозок бир жыл кармабай калдым дейт, ден соолугуна байланыштуу. Анан элдин баары жазып чыкты, ушундай бул деген 200дүү молдо ошондон. Эми элдин баарын айта албайт экен. Анан врачтарга барып, доктурларга айттым, мен кармайын орозого десем, өлүп каласың деп айтты дейт. Анан жок, өлсөм өлөйүн деп тур, бирок мынакей жыл эле кармап атам дейт. 5-6 жыл болду ошол окуядан бери. Бирок Кудайга шүгүр, кайра баары жакшы атат деп. Анан Икигай деген мен китептен дагы өзүм кезиктирип калдым. Буддизм динин кармангандагы кишилер же ошол жаатты карманып түшүнүктүү туура деген илимий жаатта эмгектенген кишилер бул орозону кармаш керек деген ойду мындай туура көрүшөт экен. Анан кийин орозону биринчи 4-күнү кармаган жакшыраак. Буну биз сүннөт орозо деп атпайбызбы? Ошого окшогон нерселерди сунуштап келишет экен. Ушуга окшогон бир кызыктуу өтө маалыматтар көп экен. Себеби биз мусулмандар парз деп гана кыла берсек, илимий жактан эми ачылып келет баардыгы теңчи далилденип. Анан дагы ушу орозого байланыштуу ар бир орозодо, мисалы сиз өзүңүзгө коюлган бир план болобу дейм да. Кече жакында мисалы чыккан мусулмандын күндөлүгү деген сыяктуу нерседе мен күнүнө бир пара Куран окушум керек, же болбосо бирөөгө бир жакшылык кылышым керек, же апама бир жакшы сөз айтышым керек деген сыяктуу өздөрүнө бир план коюп алат экен. Ошол сыяктуу мисалы мен бул орозодо бир жолу Куранды өзүм хатым кылып окуп чыгам. Мынча сүрө жаттайм деген сыяктуу бир планыңыз болобу? Биз мындай аябай кыйын суроо болду. Биздин пландар дагы да көбүрөөк жанагы медиа жааты менен байланышкан болгондугу үчүн, мисалы Ооз Ачардан кийин, Таравиден кийин барып алып туруп, студияга барып туруп, саарлыкка чейин атайын бир видео роликтердин тексттерин жазабыз да. Ошол орозого тиешелүү болсун, же болбосо жан дүйнөнү байыткан бир видеолордун тексттерин. Бул орозодо дагы көбүрөөк мен ошол жаатта неме кылдым, алектендим. Баягы ибадат маселеси бул немеси ар кимдин өзүнүн немеси го, бирок ибадат маселеси быйыл мындай эмнегедир жылдагыдай неме болбой атат да, мындай сонун көрсөткүчтө болбой атат. Быйыл дагы көбүрөөк ошол немеге басым жасадык. Текст жазмайга. Мисалы бир видеоролик жасап атканда биринчи сценарий жазылат, же закадровый тексти жазылат, андан арты кетет да. Быйыл дагы көбүрөөк ошол тарай намаздардан кийин студияга барып алып туруп, ошол нерсе менен көп алектендик. Балдар менен дагы өзүм дагы, анан көбүнчө түндөлөрү өзүм жалгыз иштеген жакшы көрөм. Жалгыз болгондо бир мындай илхамдар да жакшы келет дегендей. Быйыл орозо ошондой болду. Жеке бир руханий чыгармачылык менен алектенүү менен дагы көбүрөөк өткөздүк десем болот. Бул эми мисалы кайсы бир деңгээлде коомчулук үчүн өтө жакшы бир жемиштүү десек дагы сөз болот, себеби ал коомчулуктун кызыкчылыгына иштеп атат. Анан биздин темабыз башында айткандай эле медиа жана жан дүйнө атат да. Ошо жан дүйнө тууралуу биринчи жан дүйнө деген сөздү ачып берсекпи деген ой келип атат. Мисалы жан дүйнө деп сиз эмнени түшүнөсүз? Эгерде ал сөздүн өзүн түз түшүнө турган болсок, жан анан дүйнө деген эки сөздөн куралып атат. Жан деген бул адамдын денесин кыймылга келтирип турган нерсе жөнүндө сөз болуп атат. Дүйнө дегенде бизди курчап турган нерсе, же болбосо бир адамдын дүйнөсү, же бир дагы бир ушул сыяктуу кайсы бир чөйрөгө гана ылайыктуу нерсени биз дүйнө деп айтабыз. Сиз жан дүйнө дегенде эмнени түшүнөсүз? Же кантип чечмелеп берет элеңиз? Жан дүйнө деген эмне деп, мисалы бир кызыңыз же уулуңуз сурап калды эле. Ата, жан дүйнө деген эмне дегенде эмне деп түшүндүрөт элеңиз? Бул сөз боюнча, мисалы жан дүйнө деген сөз боюнча, жан баягы адамдын денесин каптап турган, бул көрүнбөгөн бир нерсе дедик. Дүйнө дегенде мисалы ар бир нерсе өзүнчө дүйнө да, мисалы могу медиасферасы өзүнчө дүйнө. Түгүл бир молекула да өзүнчө бир дүйнө. 18.000 аламды жараткан Кудай Таалам деп, Алла Таала деп баштайбыз го мисалы сөздөрдө. Ошондо 18.000 алам дегенде бул бир молекула өзүнчө бир алам болсо, бир адам өзүнчө бир алам. Адамдын бир көзү өзүнчө бир алам. Мисалы окулистикага изилдеп көрө турган болсок, бул өзүнчө бир алам да, өзүнчө бир аппаратуралар бар, бир терминдер, өзүнчө бир чоң илим дүйнөсү. Тиш өзүнчө бир алам. Стоматологторго барсаң, ошон байкайсың да, бул өздөрүнчө бир немелери бар.
Ошол сыяктуу эле аалам бул дүйнө өзүнчө бир чөйрө да, өзүнчө бир сфера. Руханий бул аалам, бул биз көз менен көрүп, кол менен кармай албаган, бирок жүрөк менен сезген бул чөйрө, бул сфера өзүнчө бир өтө чоң бир аалам экен да. Балким бул материалдык дүйнөдөн дагы өйдөрөөк турган, алдыраак турган бир кезекте турган бир кубулуш барлык. Жан дегенде, мисалы адамдын денеси эки бөлүктөн турат. Асай Муса, Мусанын таягы деген китепте жазылат. Реселеймер тафсирлеринин бир тому. Адамдын денеси эки бөлүктөн турат дейт. Биринчиси бул материалдык дене, биздин бул денебиз менен көрүп аткан. Экинчи денебиз бул рух денебиз. Материалдык дене өзүнүн азыктарын талап кылат, муктаждыктары бар. Суу ичебиз, жейбиз, уктайбыз, дайыма карап турабыз, көңүл бурабыз. Ошол сыяктуу эле руханияттын, жан дүйнөнүн дагы өзүнчө бир азыктары, өзүнчө бир керек жарактары, муктаждыктары бар экен. Рух, жан дүйнө бул таза нерсе болгондугу үчүн анын азыгы дагы таза нерсе болот экен. Мисалы биз жегенде көрүнгөн нерсени жей бербейбиз да, таза нерсени жейбиз, жакшы нерселерди жейбиз. Себеби биз адамбыз, денебиз дагы таза. Ошол сыяктуу эле биздин рухубуз дагы ачка болот экен. Өзүнүн азыктарын талап кылат экен, муктаждыктары бар экен. Жан дүйнөнүн, рухтун азыктары эмне? Ушундай баарлашуулар, Аллах тескерген баарлашуулар, руханий баалуулугу бар бир китептерди окуу, Куран окуу, намаз окуу, ибадаттар, же болбосо кооз жаратылышты карап туруп, ошону ойлонуу, ой толгоо, тафаккур карап туруп, могу даракты Аллах кандай сонун жараткан, дарактын жалбырагына жашыл түстү берип коюп туруп, кандай сонун бордовый цветте кылып койсо болот эле, туурабы? Бир капкара кылып койсо болот эле. Асманды карасаң, асман ачык көк. Мындай жан дүйнөң эс алып, мындай жырга түшөсүң тиктеген кезде. Асманды бир күрөң кылып койушу мүмкүн эле, туурабы? Мүмкүн эле да. Булуттарды бир мындай капкара кылып койушу мүмкүн эле. Анда биз өзүнчө эле бир депрессия болуп, сыгылып эле өз менен өзү болуп жок болуп кетмекпиз. Тескерисинче тиктеген кезде көз рахат ала турган бир тарзда жаратылган. Ушундай ой толгоолорду, ушундайлар менен алек болуу ушу жан дүйнөнүн азыгы экен. Анан адам жан дүйнөнүн азыгын албай калган кезде руху сыгылып бир нерсе издеп баштайт экен. Анан издеп атып өзү билбеген абалда керексиз, пайдасыз, атүгүл зыян болгон бир тармактарга кирип кетет экен. Ичимдиктер болсун, оюн күлкү жайлар болсун, ар кандай бузукулук. Же болбосо дагы түркүн ошондой бир жаман нерселер кирип алып, мен азыгымды алып атам деп ойлоп, тескерисинче билбей ууну алып, бирок ого беш бетер депрессия, стресске түшүп, азыр эң эле мода оорулардын бири болуп калды го, депрессия, стресс деген нерсе. Карасаң бүт баары эле бар, бирок адамдар бактылуу эмес да. Себеп жан дүйнөнүн азыгын жоктугу экен. Жан дүйнөнү ушундай түшүнөм. Жан дүйнө, мисалы, кыргызда сөз бар го, жан дүйнө мооруп турат дейт. Же болбосо бир ошол жан дүйнөсү азыр бузулуптур дегенде кайсы деңгээлде сөздөр кошулду да. Анан же жан дүйнөнү азыктандырыш керек. Анан биз кантип жан дүйнөнү туура азыктандырышыбыз керек. Же болбосо жан дүйнө эмнеден улам бузулуп кетет. Жан дүйнө ошол жана жогоруда айтып өткөндөй, мисалы, статистика боюнча суицид эң көп катталган өлкө Япония менен Корея экен. Адамдардын жашоо деңгээлинин өйдө турушу боюнча, материалдык жашоо деңгээлинин өйдөлүгү боюнча дагы бул эки мамлекет алдыңкы орунда турат экен. Мындай сыртынан карасаң, булар эң бактылуу жашаш керек эле да, өздөрүн өлтүрбөй, башкача айтканда, бул дүйнөгө өтө берилип жашаш керек эле. Бирок карасаң, корейлер, япондор бир болор болбос нерсе үчүн деле өзүн өлтүрүп ала берет экен. Көрсө, дагы бир статистика бар экен, атеизм боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат экен булар. Бири-бири менен байланышып атат да. Жашоо деңгээли өтө өйдө. Калктын көпчүлүк, олуттуу бир бөлүгү атеист, Кудайга ишенбейт. Анан суицид өзүн өзү өлтүрүү боюнча дагы алдыңкы орунда турат. Демек, ушул өзү эле далилдеп турат да. Адам жан дүйнөнүн азыгын албаса, жан дүйнөнүн азыгын берип турбаса, адам сыгылып, өзүнө өзү кол салганга чейин барат экен. Суицид эң аз катталган өлкө ислам өлкөлөрү экен. Болгондо дагы экономикасы өтө артта калган Африка мамлекеттериндеги ислам өлкөлөрү экен. Эгер адамга бул материалдык нерселер бактылуулук алып келгенде, африкалыктар чекеден эле өздөрүн өлтүрүп алыш керек эле да. Кийин Европадагылар, тиги япондор, корейлер такыр өлбөстөн ушул дүйнөгө берилип жашаш керек эле да. Демек, адамдын руху
өзүнүн азыгын издегенде биз орозодо көп байкайбыз го. Курсак ачканда аябай стресс болуп, тинтип өзүнчө бир нерсе издеп каласың го. Биз бир жагынан баягы тамакка көз карандыбыз, мындай наркоман сыяктуу да болуп калганбыз. Ошондо болгондо жан дүйнөдө өзүнүн немесин издеп баштайт экен, таппай калган кезде акыр аягы барып туруп өзүнө өзү кол салат экен. Буну азыркы коомдо депрессия болуп, стресс болгондор дагы көбүрөөк сезсе керек, жон терisi менен сезсе керек. Балким көрөрмандардын арасында бардыр. Убагында мен өзүм деле ошол оору менен ооруп көргөмүн. Бул мындай жаман оору да. Бир денең материалдык жагы октан ооруганга караганда бул рухуң ооруган бул өтө коркунучтуу нерсе. Адамга үмүтсүздүк түшөт. Могу жаркын маанайдагы бул аалам, бул нурдуу аалам капкараңгы болуп эле бир үңкүрдүн ичинде болуп эле эмнени тиктесең эле бир негатив көрөөрчү бир абалга кептирип каласың. Азыр анын себептерин могу социалдык тармактар, кино жаат менен да айкалыштырып сүйлөшөбүз албетте. Демек, адам жан дүйнөнүн азыгын толук кандуу албаганда ошондой жолдорго барат экен. Жан дүйнөнүн азыгы кайра эле могу ислам өлкөлөрүн мисалы келтире турган болсок, бир Даниялык киши өзү атеист. Ислам өлкөлөрүн кыдырат. Туркияга барат, дагы Иракка барат, ошо мусулмандардын өлкөсүн. Ислам дини практикалык негизде дагы жакшы жашалган, аткарылган бир чөлкөмдөрдө болот. Анан ал таң калып айтат да. Мен ислам дүйнөсүн кыдырып ушуну түшүндүм дейт. Мусулмандарда таң калыштуусу дейт. Ал башка нерсени айткан жок. Курандын илимий логикалык ачылыштары ал жака жете элек ал. Жөн элди эле көрүп ушинтип баарылашты. Мусулмандарда таң калыштуусу улгайып калган аксакалдар күлүп жүрөт экен дейт. Биз маани бербейбиз, бирок европалык атеизм аябай өнүккөн бир жан дүйнө деген нерсеге чоочун болуп калган бир чөлкөмдөгү адам үчүн бул өтө таң калыштуу бир кубулуш. Жашы өтүп калган, башкача айтканда өлүмгө жакындап калган бир адамдын күлүп жүрүшү аларды таң калтырып атат. Эмне үчүн? Ал мусулман аксакал өлсө бейишке барам деген үмүтү бар. Ал өлбөш үчүн өлөм деген ниети бар, мисалы. Өлгөндөн кийин түбөлүктүү бейиш деген жашоо бар. Чыныгы жашоо ошол жакта башталат деген философияны кармангандыгы үчүн, ислам дининин негизги өзөгү болгон философияны кармандыгы үчүн ал бактылуу. Ага өлүм эч неме жок. Бизде деле мисалы айылдарды кыдырып калсак, шаарлык аксакалдар да байкабайбыз аны албетте. Айыл жергесин кыдырып калсак, аксакалдарыбыз тамашакөй, маанай, жаркын жүрөт, дайыма мындай позитив менен жүрөт да. Сыгылып үнтүп калган аксакалды көрбөйсүң. Жанына барып сүйлөшсөң, мындай өзүнчө бир руханий бир азык аласың. Ошондуктан бул рухтун азыгы жан дүйнөнү байыткан. Мына орозо мисалы, бир ай бою рухтун азыгын алабыз. Жаман нерселерге табитиң деле анча тартпай калат орозодо. Башка убакта табитиң тартып аткан нерселерге орозо айында анча тартпай каласың да. Бул ушулну туюнтурат. Биз орозо тутуп ибадатты аткаргандыгы үчүн жан дүйнөбүз кандайдыр бир деңгээлде азыгын алып, мындай бир аз семиргендиги үчүн жан дүйнөбүз тиги напсинин, шайтандын азгырыктарына, каалоолоруна бир аз кандайдыр деңгээлде каршы тура алабыз да. Башкача айтканда, рухтун азыктары ошол таза нерселер, улуу нерселер, ыйык нерселер боло алат экен. Эми жан дүйнө тууралуу бир аз кеп козгодук. Мына ошого азыр медианы байланыштыра турган болдук да. Бир канча жылдан бери медиа тармагында жүрөсүз. Медианын, сиз ушул медиа тармагынын кишиси катары айтсаңыз, медианын максаты кандай болуш керек? Анын функциясы эмне? Максат, негизи бир китептен окуп калдым эле, медиа тармагы ушундай бир нерсе, аны жакшы пайдалансаң акыл албас даражада өтө чоң бир ийгиликтери бар, жетишкендиктери бар. Аны туура эмес жакка пайдалансаң акыл кабыл албай турганчалык деңгээлде зыяндары бар, бузукулуктары бар дегендей. Бир кнопка менен 1 миллион кишиге сонун нерсени айтып коебуз. Ошол эле кнопка менен көп деле неме болсун, кнопканы эле басып туруп 1 миллион кишиге жаман нерсени жеткизип коесуң да. Бул медиада биринчи иретте пропаганда бул. Каалайбызбы, каалабайбызбы, башыбызды ташка миң уралы, жок бул деген искусствонун бир бутагы дейбиз, мындай реалист болуш керек да. Азыркы күндө көпчүлүгүбүз реализмде жашабайбыз. Китептегидей, кинодогудай жашаганга аракет кылабыз, тиякта жазылгандай. Реалист болуш керек. Ислам дини реализмдин дини. Реалист болуш керек. Медиа бул пропаганда. Жакшы жака болсун, жаман жака болсун, ачык эле. Медиа бул пропаганда. Эки эле тармак, же жакшы же жаман, пропаганда. Ооба, жакшы же жаман. Аны искусствода айтып көрөлү. Искусствого кабыл кылабыз, бул албетте искусствонун бир бутагы. Бул өзүнчө чыгармачылык, албетте.
Бирок акыр аягы барып бул пропаганда. Бизде дагы деле өнүгүлөк, мисалы Европаларда болсун, батыш жакта болсун, бул пропаганда куралы. Сыртынан карасаң сен эч кандай юридикалык жактан эч кандай бир статья кармай албайсың, ал жерден бир неме кармай албайсың. Бирок ар жагында адамдардын көз карашын, жашоо образын такыр эле өзгөртүп салган. Эмне айтып атканың мааниге эмес, кандай айтып атасың ошол мааниге деген принцип менен иштеген бир машина бул. Эмне айтып атканың мааниге эмес дегенде эле өзү коркунучтуу нерсе пайда болуп атат. Тигилердин көзү менен карай турган болсок, бузукулуктун баарын айта бер деп атат да. Бирок ошону кандай айтып атасың? Жумшактык менен, сылыктык менен, этика менен, же бир эталон катары. Мисалы, тамекинин рекламаларын бул тамеки сага пайдалуу деп айтышпайт да. Мисалы, пайдалуу азыктарды реклама кылсак, эмне кылабыз? Составында ушундай элемент бар, витамин бар, ал сенин бул жериңе пайда деп туруп айтат да. А тамекинин эч бир пайдасы жок да, тескерисинче зыян. Аны эмне кылат? Азыркы тил менен айтканда крутой, брутальный бирөөнү алып чыгат. Ал күчтүү, мындай ийгиликке жетишкен, мындай окшошуунун эталону катары бир личность. Анан кийин ал крутой туруп алып туруп сигаретти чегип көрсөтүү аркылуу тамекини пропаганда кылат. Ал жерде сен тамеки чек деген сөз айтылган жок эч кандай. Жөн эле крутой бирөөнү сигарет чегип турганын коюп койду. Бияктагы биз подсознание менен ойлойбуз. Мен ошого окшош болушум үчүн демек тамеки тартышым керек экен деп. Азыркы жаш балдардын ойноп атканын карасак, психологиясы. Чоң кишинин образын ойногондо сигарет чегип ойногонду туурашат да. А подсознанияга сиңген ошол нерселер. Мисалы, Marlboro'нун рекламалары, марканы айтып койдум, кечиресиздер. Ошол тамекинин рекламалары ковбойлорду колдонгон да. Ат минген, мындай залга барып жүргөн мындай крутой ковбойлор антип тамеки тартып турушат да. Анан кийин сен крутой болгуң келсе, анда Marlboro чек дагы жолдо айттым. Сен мындай крутой көрүнгүң келсе, анда тамеки чек деген бир немелер. Спирттик ичимдиктер эле ошол таризде кирет. Жыйынтыкта айта турган болсок, медиа тармагы бул пропагандалык машина. Кээ бирлер аны терс ниетине колдонот. Мусулмандар биз ушундай бир студияларды ачуу менен, ушундай эфирлерди уюштуруу менен оң жака пайдаланганга аракет кылып атабыз. Аларга биз канткенде мисалы ушул зыян мисалы зыян берип аткан же болбосо туура эмес жака үндүп аткан айтпадыңызбы? Эмне айтып атканың маанилүү эмес, кантип айтып атканың маанилүү болуп калды азыркы күндө. Сен туура эмес нерсени берип атсаң дагы ошону элдин катмарына сиңиришиң керек депчи. Ошолорго канткенде кайра каршы туруп бере алабыз. Же элди коомчулукту бир ушундай бир саздан, баткыктан тартып чыгара алабыз. Бул тармак аябай кызык тармак да. Жана айтпадымбы? Бир юридикалык жактан кармай албайсың да. Бир законго салып, сен моундай туура эмес айттың, ошон үчүн жазаланасың дей албайсың да. Кармай турган эч жери жок. Бирок подсознанияга иштеп атат. Мыйзамдар менен кармаш кыйын да, өтө кыйын мисалы. Биздин кыргыздын кинолорунда ушул нерсе көп байкалат. Феминизмди өтө одоно бир шекилде, өтө одоно бир түрдө беребиз. Мисалы, Айыл өкмөтү деген кино жаңы чыккан кезде аябай элге сиңген, ошол мезгилден башталды окшойт. Неме Айыл өкмөт деп адаштым. Бош салкында. Бул айылдын эң эле маданияттуулары бизбиз. Биз жада калса этти вилка, бычак менен жейбиз. Мындай күлкүлүү бир эпизод да. Ошол жерде көпчүлүк байкабаган бир жери бар. Күйөөсү, ага чейин күйөөсү айтып атат тиги келинге. Кызым, биз эми маданияттан деле арттабыз. Биз ушу айылдыкпыз десе, былжырбай жөн отурчу деп тыйып салып атат да. Аялы. Бүт баарыбыз күлөбүз да ошол жерде. Мындай күлкүлүү, юмористик бир эпизод, сыртынан карасаң эч кандай бир зыян жок да. Күйөөсүн тыйып туруп, тиге кайрылып туруп, бул айылдын эң эле маданияттуулары биз деп азыр ушул күнгө чейин баягы мындай тамаша шакабай иретинде колдонуп жүрбөйбүзбү? Бул жерде эмне болуп атат? Биз келечек муунду тарбиялатабыз. Үй бүлөнү аял киши башкарыш керек деген. Эркек былжырабай жөн отуруш керек деген бир идеологияны сиңирип атабыз. Закон менен бир нерсе дей алабызбы ошол эпизодко? Эчтеке дей албайбыз. Искусство бул. Бул юмор да, эмне эле болуп атасың дейт. Же кино бул. Кино бул, искусство бул, юмор, эмне эле болуп атасың дейт. Анан эчтеке дей албайбыз. Бирок аң сезимге эмне деген сигналды берип атабыз. Бул айыл биз бул Кыргызстан бир айыл, же дүйнө бир айыл, анын башкаруучусу аял. Эркек былжырабай жөн отуруш керек. Былжырабай жөн отурчу десе, күйөөсү унчукпай жер карап отуруп калат. Кыргыздын менталитети менен карай турган болсок, сенин балаң келин алып келип атат үйүңүнө.
Биринчи жолу келиниң менен учурашып атасың, аялың сени тыйып отургузуп коюп атат. Реализм менен карай турган болсок. Туура, бул өтө уят нерсе, өтө бир одоно нерсе. Жакында эле ошол аялдар бизди башкарып калган жөнүндө бир неме жазып, пост аябай неме болду. Бизде көпчүлүгү эле учурларда аялдар башкарып, биз эркектер машинанын дөңгөлөгүн алмаштырганда гана өзүбүздүн эркибиз менен чечим кабыл алып калыптырбыз, тилекке каршы. Башка тармактарда олуттуу чечим кабыл алчу бир үй бүлөлүк же үй бүлөлөр аралык мыйзам чыгып атканда кол коюп, печать басчу, мөөр басчу бул аялдар болуп калыптыр. Мисалы азыр мен үй ремонт кылгандыгыма байланыштуу могу курулуш саткан базарларга көп барып калып атам. 90% курулуш материалдарды, каражаттарды аял киши алып жүрөт. Эркеги грузчик болуп, даже аралашпайт эркеги. Аял гана көтөрүп жүрөт. Аял кишилер ушунчалык өнүккөн, кайсы плинтус кетет, кайсы шпатлевка кетет, мен билбеген нерселерди билет. Тетигин ал, мындай кыл, могу кафелди алышыбыз керек. Мындай десең эми көпчүлүк бул төлкө эле курулуш эле маселеси эмес, деги эле жалпы жашоодо. Бирок ошол бир сөйлөкөтү көрүнүп атат. Бир мисал катары да бул бир немеси. Аял эркекти башкарган кезде психологияда, илимде далилденген. Аял эркекти башкарган кезде эркектин тестостерон деген гормондор түшүп кетет экен. Тестостерон эмне бул? Тестостерон эркекти эркек кылган гормон. Үндүн жоондугу болсун, түктөр болсун, жана башка эркектин өзгөчөлүктөрү. Мындайча айтканда грубыйлык, одонолук. Эркек одоно болушу менен кооз болуп турабыз да биз. Эркекти эркек кылган гормон, тестостерон түшүп кетет экен аял киши эркекти башкарганда. Тестостерон түшүп кеткен эркек ал чечим өз эрки менен чечим кабыл ала албас, коркок, мокок, мажүрөө болуп калат экен. Эркекти коркок кылган гормон ошол тестостерондун алсыздыгы, жоктугу. Бул көптөгөн факторлордун маанилүү фактору аял киши күйөөсүнө баш ийбей, күйөөсүн башкарып алганда ошондой болот экен. Эркек өзүн ошондой алсыз, коркок сезип, даже мен жада калса өзүмдүн аялыма тилим өтпөйт да, деш менен тестостерон түшүп кетип, коркок болуп калат экен. Качан аял киши баш ийип, миң күчтүү болсо дагы аял киши күйөөсүнө баш ийип, эркегине баш ийип, сен биздин үйүбүздүн мырзасысың, башчысың, биз сенин айтканыңды кылабыз, сага баш ийбиз деген кезде эркек кишинин тестостерону көтөрүлөт экен, көбөйөт экен. Ошондо чечим кабыл алууда бир акылга сыярлык чечимдерди кабыл алып, решительный, чечкиндүү болуп, күчтүү, коркпос, тайманбас болот экен. Илгерки дастандарда айткандай, изинен кайтпаган илбирс, жолунан кайтпаган жолборс боло алат экен. Көптөгөн факторлордун бирөөсү. Эмне үчүн биз азыркы эркектер аталарыбыздай баатыр эмеспиз, күчтүү эмеспиз, алсызбыз дейбиз? Себеби аталарыбыз аялдарын бир тиктеш менен башкара алган. Азыр аялдарыбызды бир тиктесек, аялдар эмне акыраясың дейт, туурабы? Жалпы жөн алып караганда. Тамаша, бирок жараша, ооба. Аталарыбызга биринчиден апаларыбыз баш ийген. Аталарыбыз чындап ата болгонго аракет кылгандыгы үчүн апаларыбыз баш ийген. Аталарыбызда тестостерон күчтүү болгон натыйжада. Аталарыбыз баатыр болгон, жыйынтыгында империяларды курушкан алар. Сиз азыр жогоруда айтылган сөздөрдүн баары тең идеологиянын таасирин айттыңыз да. Анан идеология медианын кайсы тармак аркылуу жүрөт? Же кайсы тармагы көбүрөөк жүрөт? Же бир эле кино менен жүргүзсө болобу идеологияны? Идеологияны бүткүл тармак менен. Азыр кино дейбизби, же роликтер дейбизби, кыскасы социалдык тармактар. Жалпы жөн алып караганда. Ошонун бүт баарын социалдык тармактардан көрүп атабыз биз. Мисалы 2019-жылы Кыргызстан боюнча 49 000 нике катталыптыр. Той болуптур 49 000. Эми кыргыздын тоюн айтпасак да белгилүү. Ала тоодой эт, ысык көлдөй шорпо дегендей. Ошонун тойго ар бирине эле бир ар бир үйлөнгөн түгөй $1000 тойго кеткен, $1000 эле эсептей турган болсок, бул 49 миллион сом. 49 миллион доллар. 49 миллион долларга Курманжан датка тасмасында 49 кино тартсак болот. Курманжан даткага $1 миллион кетти деп жүрүшөт да. Бюджетин $1 миллион деп атышат.
Курманжандатка сыяктуу 49 миллион 49 даана тарыхый бир кино тартып коя алат экенбиз. Толук метраждуу. Бул 49 толук метраждуу сапаттуу кино менен бир коомдун идеологиясын өзгөртүп койсок болот. Кино бул ушундай нерсе, аны эч качан тие албайсың. Азыр сөз тармак чыкты. Кайра бууганың сайын, токтотконуң сайын ал жайыла турган бир тармак. Башкача айтканда, биз кечкеле бир бетонго, юбилейге, той ашка инвестиция кылбай, акыр аягы жок бир инвестиция кылбай, ушундай бир тармактарга инвестиция кылсак, оңой эле экен, байкап атабыз. Бир коомдун же бир жаштардын көз карашын өзгөртүп коюш жакшы, оңой эле экен. Кудум эле тигилер кандай эле ошол эле кино менен биздин көз карашты сол жака буруп койду, оңой эле. Кинолорду тартсап, аттуу кинолорду ошо менен эле буруп койду. Ошол эле методду колдонуп туруп биз кайра жакшы жака буруп кое алат экенбиз, оңой эле экен. Идеология бир гана медиа аркылуу жүрөбү? Азыркы заманда дагы көбүрөөк ошондой болуп калды. Мисалы канча пайызын медиа менен таасирин берсек болот? Идеология эң биринчи үй бүлөдөн башталат. Жана айтып өтпөдүк, мисалы кичинекей бала караса, апасы атасын башкарып атса, идеология мына. Ал сыздардын идеологиясы. Атасы акыркы чечимди чыгарып, бирок ошол эле кезде балдардын көзүнчө апасын да сыйлап, урматтап, ошондой тарбия менен кетсек, бул эң биринчи идеологиянын өзөгү ушул үй бүлөдөн башталат негизи. А ошол үй бүлөлүк идеологияны түзгөн ата менен апа идеологияны көбүнчө социалдык тармактан алып атабыз да биз. Азыр бир кнопка менен айтып атпадыкпы, жана 1 миллион кишиге бир нерсени жеткизип койсоң болот деп. Мисалы, Корей кинолору. Мыйзам менен аларды эч кандай күнөөлөй албайсың. Корей кинолорунда көбүнесе мындай назик, кызга окшош бир эркектердин образын сиңирип атат да. Азыр деле могу шаарда жүрүп көп эле байкап калам, ошо корейлерге окшош балдар, кыздарды. Ошондой коом келет даярдап. Ооба. Бул эң биринчи кезекте аскердик күчтү талкуулап атат. Корей кинолору. Корей кинолору бузукулук болуп атат, акмакчылык болуп атат. Эң биринчи кезде биздин аскердик күчтү, аскердик потенциалды, биздин мекенди коргой турган баатырларды талкуулап атат. Ал кинолордун пропагандасы кандай? Сен эч кимге зыянын тийгизбе дейт. Бир сүйгөнүңдү табып ал дейт, же бир күчүк кучактап ал дейт, жашап жүрө бер дейт. Анан кийин анын пропагандасы менен чоңойгон адам мында курал көргөн кезде, же кылыч көргөн кезде, же бир согуш дегенди көрдү, коркот, качат. Балким 50 жылдан кийин Кыргыздан өтө күчтүү атомдук куралдарды ойлоп тапчу бир адис чыгат. Бирок Корей киносу менен тарбиялангандыгы үчүн, ал согушка каршы болгондугу үчүн атомдук куралды ойлоп таппай коет ал. Келечек учурда биз балким жеңип аткандырбыз, биз 50 жылдан кийин жеңилип атабыз. Бул элек бир согушка жеңилип атабыз. Билбейм, түшүндүрө алдымбы? Идеология биздин мисалы түркий тилдерде кызыл алма деген бир идеология бар. Өткөндө бир белгилүү эле бир немебиздин сөзүн угуп калдым. Биздин идеология могу аталарыбыздын Енисей жактагы жерлерин кайтарып алыш деген идеология болуш керек деди да. Ушул сөз мага таасир этти. Биздин идеология ошондой болуш керек деп. Мисалы, еврейлер Тигр менен Ефраттын ортосун алабыз деп жүрүшөт. Биздин идеология ошол деп жүрөт. Биздин кутсий ыйык идеологиябыз дейт мисалы алар. Азыркы күндө ызычуулар бүт ошонун артынан болуп атат. Булар максаты Тигр менен Ефрат, бул Кудай Таалам буларга сөз берип, силердин жериңер ушул деп койгон бир жери имиш. Кыргыздын, мусулман кыргыздын идеологиясы эмне? Мурдагы аталарыбыздын жерин кайтарып алыш болсо, ошол жерди кайтарып алып эмне кылабыз биз? Ал жерге акыйкатты жайыш. Илимий, логикалык негизде маданият түрдө акыйкат жайыш. Кылыч менен эмес, илим менен. Кылыч менен эмес, маданият менен, кылыч менен эмес, сүйүү менен. Куранда Аллах Таала өзү айтып атат, динде зордук жок деп. Пайгамбарыбыз өзү жийиркентпегиле сүйдүргүлө деп атат. Сүйдүрөсүң, ушундай сүйдүрөсүң, тиги өлтүрүп коем, муну кабыл алба десең да болбой кабыл ала турган бир дарыжда сүйдүрө алышыбыз керек. Идеология ошол. Демек, ар бир улуттун болобу, керек болсо ар бир үй бүлөнүн, анан дагы да тереңдей турган болсок, ар бир жандын өзүнүн жеке идеологиясы болушу керек деген нерсени айтып атасыз.
Эми биз кыргыз коомчулугу дейли, Кыргызстан кандай идеологияны карманышыбыз керек? Мисалы, баарыбыз жакшы билгендей эле, Манас атабыздын 7 осуяты деп бир жазылган. Табият менен таттуу мамиледе болуу, кумандуулук, айкөлдүк, кечиримдүүлүк, улуттар аралык биримдик деген сыяктуучу 7 осуят жазылды. Биз ушул бул кыргыз мамлекетинин же болбосо кыргыз элинин идеологиясы деди. Сиздин пикириңизче, биз ушундай идеология менен кетишибиз керекпи? Ушул идеологияларды же дагы бир башка өзгөчө бир идеологиянын негизинде жол табышыбыз керекпи? Биз аттын үстүндө жүргөн кезде 1,5 миллиардпы Кытай канча? 1,5 миллиард Кытай титиреп коркуп турган экен да. Боз үйдө аттын үстүндө көчмөн образда жашаганда. Аталарыбыз көчмөн болуп жашаганда, алардын психологиясында көчмөнчүлүк болгон да. Психологиясында ал денеси, материалдык жашоосу мааниге эмес, ал биринчи кезекте психологиясы. Аттын үстүндө жүргөн кезде биз Кытай чеби курулган экен, бизден коркуп. Бирок баары эле айланып өтүп Кытай талкалап коюшкан экен. Арабтар Аббасий халифалыгы Испанияны басып алып Андалузия деген мамлекет курат. 800 жыл Европаны титиреп турат. Илим, маданият, технология бүт ошо Андалузия аркылуу Европага тарайт. Жайылган. Кайсыл халиф султан келсе ошо Андалусияга, бүт баары эле Европага чек араны ары жылдырганга аракет кылган экен. Идеологиясы ушулар болгон. Булар Аллахтын жалгыздыгын, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын анын акыркы элчиси жана пайгамбар экендигин аларга жаям деген идеология болгон. Ислам туусу деп коет. Ислам туусу бул символикалык негизде Аллахтын жалгыздыгы, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам анын элчиси жана кулу болгондугун жеткизиш. Кайсы халиф келсе эле ошондой чек араны жылдыра берген экен да. Атүгүл Парижге 20 километр калган дейт мусулмандар. Биздин дагы идеология мисалы. Кайсы каган, кайсы хан келсе, тияга кол сала берген. Территорияны, аймакты кеңейте берген. Түрк элдеринин ичинен түрктөр, Осман империясы, Осман халифалыгы. Кайсы султан келсе, Европага карай багыт алып турушкан. Мисалы, биринчи Осман империяны тургузду, анын неберелери Фатих султан Мехмед хан Византияны алды. 1000 жылдан бери кулай элек. Эч ким талкалап өтө албаган чептерин талкалап Византиянын 1000 жылдык империяны талкалап Византия империясын алып Стамбул кылды, Константинополь. Хадистерде дагы бар. Константинополь мусулмандардын колуна өтөт, аны мусулмандардын колуна өткөзгөн командир кандай бактылуу, жана ошол армия кандай бактылуу. Константинополь сөзсүз мусулмандардын колуна өтөт деп пайгамбар айтат. 1453 жылы булар Константинопольду Византияны алышат. Андан кийин келген султандар Яу Султан Селим хан мисалы шиялардын мамлекетин талкалады. Ар жактан Египеттеги Фатимилердин мамлекетин талкалады. Талкалады дегенде ал жерде бузукулукту жок кылды. Европага багыт алып атканда өлдү. Анын баласы Султан Сулайман мисалы сериалдарында башкача алып көрсөтүп атат бизде. Ал дагы Европага багыт алды. Андан кийинкилер дагы Европага багыт алышты. Биз аттын үстүндө болгондо ушундай ийгиликтерге жетиптирбиз да. Биз аттын үстүнөн түшүп, кооз тамактарды жеп, кооз кийимдерди кийип, кондердин астында жылуу жумшак, суурдун жашоо образына кирген кезде идеологиябыз кандай болуш керек деп идеологияны издеп калыптырбыз да азыркы күндөгү абалыбыз. Биз идеологиянын артынан эмес, бир аялыбыздын бир немесинен чыга албай атабыз. Аялыбыздын бир көз карашынан чыга албай атабыз. Биздин идеологиябыз ошол болуш керек экен. Акыйкатты башкаларга жайыш. Ар бир эл муну өзүнүн менталитетине, маданиятына жараша кылып атат. Акыйкатты башка жака жайыш. Акыйкатты жайыш десе мурдагы доорлордо бул күрөш менен болгон. Мурдагы доорлордо. Бирок азыркы доор күрөш, согушчу доор эмес. Азыркы доор маданият, илим, техниканын доору. Бирөөнү барып талкалап бузуп туруп, кылыч менен ислам динин кабыл алдырып мусулман кылып койгон өйдөрөк турабы, же аны менен сүйлөшүп, баарлашып туруп, анын акылындагы, жүрөгүндөгү туура эмес пикирлерди өлтүрүп туруп, ага исламды кабыл алдырган дагы жакшыбы? Кайсынысы да өйдөрөк турат. Биздин идеологиябыз ушул болуш керек экен. Идеологияны балким телекөрүүчүлөр көрүп отурса, ойлонуп жаткан чыгар. Эми бул Мансур Байке режиссер экен.
Бул ушинтип айтып берип атат, мисалы айтып берип жайып атат, же болбосо бир тексттерди жазып, мына ошону видео форматына өткөрүп, андан кийин жайып элге коомчулукка жайып атат. А мен андай эмесмин да. Мен мисалы ушинтип кантип идеологияны жайышым керек, колдошум керек ушундай идеологияны десе, эмне деп жооп беришибиз керек? Биз адамдар мындай кызык адам экенбиз да. Биз сүйлөгөндө бир неме кылганда глобалдык нерселер менен эле сүйлөшө берет экенбиз да. Мындай кичинекей майда баратын маселелер бул мындай маанилүү эмес деп унутуп коет экенбиз да. Ошо биз айтып аткан азыр улуу максаттардын бүт баары жөнөкөй кичинекей нерседен башталат. Азыр бир мугалимибизди көрүп аткандар, бир эже агай. Ал эң негизги күч ошого түшөт негизи. Ал балдарды өтө жакшы тарбиялаш керек. Сен кыргызсың, сен мусулмансың деп тарбиялоочу айтыш керек. Бир кирпич коюп аткан куруучу бардыр балким. Аны мындай, бул кишинин бул идеологиянын түптөлүшүндө эч кандай салымы жок, тиешеси жок дешимиз мүмкүн да. Жок, ал жөнөкөй эле кирпичти коюп атканда өтө ушундай сонун коюш керек, анын кирпичи эч кулабаш керек да. Ошондой көз карашты болуш керек. Машина оңдоочу жайда иштеген бир тууганыбыз болушу мүмкүн. Мен болт эле бураганды билем, болду, башка эчтекен билбейм. Бул өйдө жокто тургандардын милдети жок. Чыныгы иш ушул жерден башталат да, ошондой майда жерлерден. Ошо болтту бураган киши болтту ушундай кооз бураш керек. Ал болт эч качан чыкпаш керек. Башкача айтканда, хадисте бир кесиби бар жана ошол кесибин мыкты билген кулун Аллах сүйөт деген хадистегидей инсан боло алышыбыз керек. Ар бирибиз өзүбүздүн кесибибизди өтө жогорку деңгээлде ынсап менен сонун кылып жасашыбыз керек. Ал өзүнөн өзү акырындан болот. Биз бул жакты кылбай туруп сразу өйдөгө секирсек, секирерибиз менен ар жагына кулап түшүп калабыз, уят болобуз. Мисалы Фатих Султан Мехметхан китебин котордук, ал кишинин жакын арада чыгат. Учурдан пайдаланып реклама кылып алайын. Фатих Султан Мехметхан Истанбулда алаардан алдын бир дүкөнгө кирет. Атактуу окуя. Бир дүкөнгө кирип туруп 1 килограмм бир нерсе алат. Гүлүч бет алат. 2 килограмм бериңиз дейт сатуучудан. Десе, сатуучу айтат, мен 1 кило берейин, экинчи 1 килону менин кошунаман алыңыз дейт. Себеби ал эрте менен ачылды, бир да соода кыла элек. А сиз менин биринчи кардарымсыз, мен соода кылдым. Менин атаандашыман, конкурентимен алыңыз деп атат. Фатих Султан Мехметхан кирип тигиден алат дагы. Биз Византияны алганга даяр экенбиз дейт. Фатих Султан Мехметхан ал курал жараган ишенген жок. Ошол сыртынан караганда эң төмөнкү слойдогу көрүнгөндөй элинин абалына карады. Анан кийин согушка аттанды ал. Ошол кезде замбиректи биринчи жолу тарыхта Фатих Султан Мехметхан колдонгон. Азыркы күндөгү эң акыркы курал кайсы? Жанагы байрактарбы, мисалы. Ошол мезгилдин эң күчтүү куралы замбирек. Жанагы мондай топ таштар менен немелерди аткан курал. Эң акыркы заманбап технологияда куралчыл болгон. Ошолор менен чабуул жасаган. Бирок Фатих Султан Мехметхан ошол жөнөкөй элдин абалына, деңгээлине карап туруп анан аттанып атат. Башкача айтканда, ошондо улуу максаттарга аттаныш үчүн биринчи негизги өзөк болгон эл даяр болуш керек. Реалдуулук болуш керек. Ал кооз сүйлөп коюу менен же бир акчаңдын көптүгү менен эчтеке чечилбейт. Булар экинчи, үчүнчү кезекте. Зарыл нерселер албетте, бирок экинчи, үчүнчү кезекте. Биринчи элдин ниети, абалы, көз карашы, психологиясы. Жана жогоруда айтпадыкпы, мисалы азыр Корей сериалдарынын негизинде же болбосо ар кандай бир таасирлерден улам биз мындай кыргыздын идеологиясы жоголду, балдарыбыз мажүрө болуп кетти, же болбосо бир кыздарга окшогон назик болуп кетти, мындай бир туура эмес өңүттөрдө мындай эркек деген бир мүнөздөн алыстап баратат да, табиятынан. Анан биз канткенде баатыр мүнөз, эр жүрөк, уулдарды, ошондой эле назик, ыймандуу, акылдуу кыздарды тарбиялайбыз. Аны үчүн биз кандай идеология жүргүзүш керек? Анан кантип жүргүзүшүбүз керек? Эки нерсе айтып берейин. Биринчиден дароо айта кетейин, мен бир диний адис эмесмин, неме эмесмин, бизде окуган китептерибизден кээде тентектик кылып айтып коебуз да. Бул креслодо отуруп аалымдар, улуу инсандар сүйлөгөн албетте. Анан кийин алардын ордуна туруп мен дагы бир хадис айтканым өзүм мындай адепке терс, бирок рас суроо келип калды. Бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйүнө келсе, Айша энебиз тосуп алыптыр. Мисалы, сен деле үйүңө барсаң, келинчегиң тосулат, мен деле барсам, келинчегим тосулат. Чарчап барыптыр. Эшикти ачса, Айша энебиз тосуп алыптыр.
Пайгамбар салам Айша энебизге карап туруп, Айша, сүйлөчү, сени угуп эс алайын дейт деп атат. Мындай кандай сонун неме да? Сүйлөчү, сени угуп мен эс алайын дейт. Анан Айша энебиз эми биз азыр кечинде барып туруп, биздин азыр эркектер сүйлөчү, сени угуп эс алайын дей алабызбы? Десек тиги кандай сүйлөйт? Айша энебиз Аллахка мактоолорду айтты дейт. Пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтты дейт. Бул дүйнө өтүүчү, чыныгы акыретте экендигин айтты дейт. Үмүт берген сонун сөздөрдү айтты дейт. Пайгамбарыбыз угуп эс алып калды дейт. Эми сүйлөчү, сени угуп эс алайын деген бир пайгамбардын биз үммөтү жапчы жагыңды башыма уруп кетти дей турган даражага жеттик. Эмне үчүн? Биринчиден биз сүйлөчү, сени угуп эс алайын деген ошол пайгамбарыбыздай боло албай калдык. Оозубуз менен эле пайгамбарыбызды айтып коебуз, жашообуз пайгамбарыбыздын жашоосуна өтө терс, карама-каршы. Эмне үчүн аялдарыбызга жапчы жагыңды деп, алар дагы бизден неме жеп атат да, кордук көрүп атат да. Аялдарыбыз дагы биз сүйлөчү, сени угуп эс алайын деген кезде алар дагы кооз нерселерди айтпастан тескерисинче шубаны айтып калды, өтүктү айтып калды, макияжды айтып калды, айфонду айтып калды, жана башка. Натыйжада аялдар тараптан биз запкы жеп атабыз, биз тараптан аялдарды запкы жеп атат. Эмне үчүн? Аялдарыбыз Айша энебизге окшогонго аракет кылбаган үчүн, биз пайгамбарыбызга окшошпогонго аракет кылбаган үчүн. Бүт баары ушундай дебейм. Коомчулукта бар, ушундай үй-бүлөлөрдү көрдүм. Суктанасың. Мындай өрнөк эталону катары бир үй-бүлөлөр бар албетте. Бирок тилекке каршы баягы биринчиде айткан абал дагы көбүрөөк болуп бараткан сыйт. Ушундай бир үй-бүлөдө чоңойгон бала албетте коркок, назик, алсыз болуп калат. Бул бир кичинесинен бала тарбиясы. Бала тарбиясы дегенде кул мүнөз, руху дагы кул болуп калган кул мүнөз адам же эл деген бир сөз бар. Кул мүнөз кандай бул? Руху кул, рух кул. Төрөлгөндө эле кул, мен эч ким айтпасы деле жок, мен кулмун деп төрөлгөн бир бала кандай пайда болот? Баарыбыз билебиз, Африка континентин европалыктар көп жылдар бою эксплуатация кылып, кул кылып иштетип, азыркы күндө эле уланып атат бул нерсе. Кул кылып иштетип эзип келишкен. Кенияда, Конгодо негирлерди, Конго мамлекетин басып алып, ошол жердин жергиликтүү калкын европалыктар иштетип, көмүр кенинде болсун, ар кандай кендерди иштетип жүргөн кезде африкалыктар, негирлер европалыктар канча баш ийбейт экен да. Ачка болсо деле эркиндикти жакшы көрүп, какайып жүрө беришет экен да, тигилерге кул болбой. Анан европалыктар ойлонушат. Биз канткенде буларды бизге кул кылып тарбиялай алабыз дейт да, бир метод ойлоп табат. Ал метод ушундай. Бир айылга барышат. Айылдагы бүткүл боюнда бар аялдарды бир жерге чогултат, бир дарактын түбүнө. Манго деген дарактар бар, ал жакта бийик. Манго дарагынын түбүнө чогултуп аялдарды. 9 айлык боюнда бар аялды манго дарагынын үстүнө алып чыгышат. Бутунан жип менен байлашат ошол жерге, салаңдатып. 9 айлык боюнда бар аялды. Бул жактагы боюнда бар аялдар бүт карап турган кезде жибин кесип ийет. Боюнда бар аял өйдөдөн келип туруп жерге кулаган кезде, ачык айтканым үчүн кечирим сурайм, карды жарылып, ичиндеги ымыркай учуп чыгып кетет. Экөө тең ошол жерде кан жалап жатып өлөт. Ошону көргөн аялдар өтө коркуп калат. Натыйжада көчөдө баратканда бир ак европалык чыкса, титиреп кетчү бир даражага жетип калат боюнда бар аялдар. Бир европалык ак бирөө чыкты, көзү көк, чачы сары. Дароо баш ийип, ага кыңк этпестен, каршы чыкпастан ушинтип калат. Мен дагы тетигинтип дарактан ырык тийбесин деп. Натыйжада төрөлгөн балдар өзү да билбейт, европалыкка кул болуп төрөлүп калган. Боюнда бар кезде европалыктан коркуп жүрүп төрөлгөн бала төрөлгөн кезде автоматтык түрдө европалыкка кул болуп мынтип берет. Психологияда бар, аял киши боюнда бар кезде кандай бир абалда болсо, боюнда бар кезде психологиялык абалы кандай болсо, ал балага түздөн-түз таасир этет. Төрөлгөндөн кийин аял кишинин төрөгөнгө чейинки психологиялык абалы келечектеги төрөлөдө турган баланын өмүр бойку мүнөзүн, жашоосун, көз карашын калыптандырат. Руханиятын калыптандырат, таасир берет. Боюнда бар кезде жакшы нерселер менен алектенсе, курсагын сылап, балам сен келечекте кыргыздын идеологиясын көтөргөн бала болосуң, баатыр болосуң, балам сен жакшы адам болосуң деп ошентип айтса энеси дайыма. Ошол бала ошондой бала болуп төрөлөт. Күйөөсүнөн таяк жеп, күйөөсү менен урушуп,
стресс, депрессия болуп жүрүп төрөлгөн бала ошондой бала болот. Үмүтсүз, коркок, чоркок, мажүрүү, мокок бала болуп калат. Жолбарс боло албай калат, арыстан боло албай калат, илбирс боло албай калат, аталарыбыздай. Ошол бул жерден ошол төрөлгөнгө чейинки, эненин ичинен баштап төрөлгөндөн кийин чоңойгонго чейинки бүркүт мүнөз балдардын тарбияланбай калышы болуп калат экен да. Бала тарбиясы десек эле биз анын курсагына бир нерсени киргизип туруп эле үстүнө бир чүпүрөктү уруп коюу менен чектелип калдык. Кийимиң бүтүнбү, курсагың токпу, телефон бүттү, тарбияшыл болуп калдык. Биз маңкурттардын поколениясын жетиштирип атабыз азыр. Тилекке каршы. Ушул абал менен кетсек, келечекте билбейм, Кудай сактасын. Кимдер башкарып калат бизди. Ошондуктан бул азыркы күндө эл аралык деңгээлдеги, мамлекеттик деңгээлдеги саясаттарды сүйлөшөбүз, талкуулайбыз, неме кылабыз, бирок ошонун деңгээлиндеги эле бир бала тарбиясы деген нерсе жаткандыгын билбей, байкабай калып атабыз. Идеологияны ошол балдар тургузат да, балдар түптөйт да. Ошол балдардын, идеология түптөй турган балдардын калыптанышына биз салым кошо албай калатабыз, көз жаздын кылып коюп атабыз. Кудум эле жанагы Африкада энесинин ичинде жүрүп эле европалыктардан коркуп төрөлгөн муун сыяктуу биз деле ошондой муунбуз. Биз деле Союздан чыкканбыз, аталарыбыз, апаларыбыз Союзда НКВДдан коркуп, КГБдан коркуп жүрүп төрөлгөн балдарбыз биз, поколения. Кээ биркилер бар го, мисалы, ушундан көрө тигилер Россияга кошулуп кетсек жакшы болот эле деп айткандар бар го. Ага таң калбаш керек. Ал ошо энесинин ичинен ошого руху тарбияланып чыккан бир муун. Рахмат. Убакыт аягына келип калыптыр, терең ыраазычылык билдирем. Аз болсо дагы менимче өтө бир керектүү, анан кийин пайдалуу өткөргөнгө аракет кылдык. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо ушуну менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Студиябыздын коногу белгилүү режиссер, блогер, кыргыздын патриот жигити Мансурбек Каназаров болду. Аны мен Таалай Мамбетов алып бардым. Эгерде биздин керегибиз кенен болсун десек, каада салтты унутта калтырбайлы. Угубуз узун болсун десек, урпактарды туура тарбиялайлы. Түндүгүбүз бийик болсун десек, талыкпай эмгектенели. Мына ушундай тилектер менен, үмүттөр менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Дагы бир жолу оозуңуздар кабыл болсун. Кайрадан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум, жакшы туруңуздар.